Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ошол облусунун Башбулак деген айылына кетип баратам. Ошол жерде Калия деген энебиздин туулган күнү экен. Ошол энебиздин көңүлүн көтөргөнү кетип баратам тагыраагы. Россиядан 60га чамалап калган кызы атайын ушул менин программасына менин дагы апам татыктуу деп ниет кылып буйрутма бердиле. Азыр мына ошол кыздарынын, неберелеринин, балдарынын бардыгынын тилектерин орундатканы кетип баратам. Калия энебиздин батасын алып, көңүлүн көтөрүп, сүйүнтүп, сиздерге бир жакшы программа тартуулаганы турам. Лайк басыңыздар, катталыңыздар, байкап туруңуздар. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Калия энебиздин үйүнө келдим. Сиз кимиз болосуз? Мен кыз болом. Канчанчы кыз болосуз? Канчанчы болуп калдым? 6-чы болуп. 6-чы болуп калдым деңиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, белек печкегин жакшынакай кылып туруп 8 март менен куттап тапшырып алганда жүрүңүз кеттик. Канчанчы кызы болуп калдым деп тамашага салдыңыз го. Канча баласы бар энебиздин? 12 баласы. Охо. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кана жүрө бериңиз. Энебизге чогуу киребиз, кана. Мыналар келсин башта жерде киргиле. Барыңыздар, чогуу кире бериңиздер. Биз энебизди куттап берели, калганы кире берет. Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Биз ошентип Башбулак деген айылга келип, кезектеги дагы бир куттуктоону энебизге тапшырганы келдик. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы, аман эсен? Тез, Кудайга шүгүр. Калия энебиз ким? Мына. Калия. Кандайсыз, Калия эне? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Мавлида деген кызыңыз бар беле? Мавлида деген, Москвада. Ошол кызыңыз ушу мен апамыз 8 мартыңыз менен куттуктап коюңуз деп суранып, ушул менин программасына буйрутма бердиле. Подаркасын берип, жолугун салып коюңуз. Мына 8 мартыңыз менен жакшынакай подарка. Анан бул жолукту салып коебуз, Мына урматтуу көрүүчүлөр, Калия энебиз, эне канчага чыктыңыз? 80-ге чыктым. 80-ге чыктыңыз, мынакей. Эч бир 60 жаштагылардан кем эмескес. Жап-жаш көрүнөт экенсиз. Ылайым ушундай жап-жаш болуп жүрө бериңиз, Кана эми отуруңуз, сизден маек алалы, анан калгандарынан иреттеп маек алып баштайбыз, кана. Эне кайсы жака, келиңиз отуруңуз. Мына ушундай сюрприз болот деп күттүңүз беле? Жок, айнан. Эч ким айтпады беле? Айтпады эле. 80 жашка толдуңуз бүгүн, Кудай кааласа. 80-чи жазды тостуңуз. Мынакей эми өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз эне. Канча балаңыз бар, канча небере, канча чебере, канча кыбыра дегендей. Эми баары бири 12 бала бар. Анан кийин небереси канча экен, чебереси канча экен биле албайм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 80 жаштагы Калия энебиз небере канча, чебере канча деп бул эми ушунчалык бактылуу карлыктын доору деп билебиз. Эне өзүңүз жөнүңүздү айтыңыз, эми жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Ушул 12 баланы чоңойтууда кандай турмушту баштан кечирдиңиз дегендей? Эми мен ондой көп деле мен иштеген жокмун. Үйдө эле бала багып отурдум. Кийин ушу кожайыным чарбада иштеди, чарбада жүрдүк, ушу бала чакка багып. Анан мына баары отурат, мына ушу күйөө балдар, бул кыздар, кайнагам кыздары, ушу өзүбүз эми бизгилерге эми көбү иштеп, ушу Россияда жүрүшөт. Турмуш тиричиликтин айынан айына барды. Куда ушу жерде бар ушулардын ушу кайсыңдылерим, күйөө балдарым, өзүмдү баары ушулар. Эне сизди Мавлида эже, апам аябай чебер, анан таланттуу аял. Аябай ырлары көп. Ел көрбөгөн таланттары көп. Сиз ушул менин программасына энелерден оочолонтуп, өзгөчөлөнтүп туруп бир
ошол таланттарын ачыктап берсеңиз деп суранды эле. Ошол чынбы эне? Эми биз мына замайлы өкмөт отурат. Мына кошо жүрүп, кошо иштеген. Эми мен убагында бардык жумуштуулук кылдым. Мына соголгон килемдер турат, терме жалчалар турат. Кыргыз үй бар. Сен мындай болгон кыргыз үйдү тегип, жасалгаланып, анан мына ушу бала чакаң баарын ошо киргизип, бай көрсө катат алдык деп, катат алдык дагы бир кичине зоолот көтөрүлүп кала турган жерлерде эми бул күтүүсүздөн болуп калды айнанан. Эми баары эле барын эшикте турат. Эми убагында колубуздан келген өнөрчүлүктүн баарын кылдык. Мына кошо иштешип, кошо алып жүргөн эжең отурат мына жаныңда ушу. Бул деле азыр кокусунан келип атты. Потом уятыле биз иштеке тарбиясы жок эле дедик. Эне мына даярдык деген мындан артык даярдык болбойт да эне. Бул сюрприз ушул апамы өтө жакшы көрөм. Атамы да аябай катуу жакшы көрчү элем, бирок эми бейиши болсун деп Куран окугандан башка эч айлабыз жок, тирүү пендечиликтен турабы эне. Ушинтип Мавлюда кызыңыз алыстан ушундай салам дуайын жолдоду. Сюрприз апамдын эсинен чыкпай калсын депчи. Материалдык жактан, моралдык жактан колдоо күн сайын, саат сайын болуп турат. Бирок ушундай программа менен эл эсин арттырып калуу менин ушул негизги ниетим деп билдирди да. Алыста канча кыз, канча балаңыз жүрөт азыр турмуш тиричиликтин айынан? Уулум ушу мына эле балам, аппак балам, кышныңда. Анан Москвада 4 дагы Бишкекте 4 Азыр бир кызыңыз мени эшиктен тосуп чыкты эне. Сиз канчанчы кыз болосуз эми, канчанчы болот болдум экен деп бир аз ойлонуп түштү ошо. Мынакей. Бир аз ойлонуп түштү мен канчанчысы экенмин деп. Азыр өзү айтып берет канчанчысы экенин. Неберелер берек тургула, мыналар неберелер бер. Азыр бардыгын тартабыз эне. Неберелерди кош тартабыз. Бул жерден бардыгын тартам. Жаныңызда уулуңуз отурат. Ушул уулуңуз сиздин ушул канчалык деңгээлде жакшы көрөт? Канчалык деңгээлде жүрөктө сизге болгон мээрими бар, бир айтып берсинчи гана. Канчанчы уулу болосуз? Бирөө эле. Бир уулу мынакей ушул апаңыз энебиз тууралуу айтып бериңизчи, бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү. 3 кыздан кийин. 3 кыздан кийин. Ушул бүгүн Кали энебиздин жакшынакай салтанаты болуп атат дегендей 8 март менен куттуктап Россиядагы эжеңиз болот, э? Карындашыңыз ушундай жакшынакай программаны бияка алып келип атат. Сүйлөңүз эми мына, элге мактаныңыз, апаңыз тууралуу мактаныңыз. Эми 12 бир тууганбыз. Сиз канчанчысы болосуз? 4-нчүсү. 4-нчүсү, сиз билет экенсиз. Айтып бериңиз, ана энебиз тууралуу айтып бериңиз. Ушунчалык бир шанс болуп турат. Ушу сиздин айткан сөзүңүз кийинкилерге сабак болуп калсын. Апам апке элечен кийип коюй. Элечен кийип 66 жээним бар да. 66 жээниңиз бар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 66 жээн. Белгилер санабадым белки. Санагандан зерип кетем ден калган. Бир тууган жээним 66-та. Апабыз тууралуу айтыңызчы, апабыз. Апабыз кандай адам? Апамыз жакшы аялы, баары чоңойтtu, өстүрдү. Баары тарбиялады. Мен үйдүлөрүм баары куттап коюн 8 март менен. Учурдан пайдалануу, Баары тинч болгон, узун болсун. Баарына жакшылык каалайм, тинчилик болсун. Айтқаныңыз келсін. Мына байлардан кейін шурда, мына эжеке сары жақсына сөйлейді маған қарады. Жоқ, соң ақсақалдар сөйлесін. Мен, ақсақал ежемдер, жездемдер сөйлесін. Енді, еми сізді ырыңызды, сырыңызды біраздан кейін ашықтайбыз, енді. Сіз даярданып тұрыңыз, аға чейін шул қас-қатар тізілген қонақтардан маяк алалы, енді. Урсат берсеңіз. Қана ким сөйлейді? Мынакей, мен егер мүмкіншілік болса ошаққа өткізіп берсеңіздер. Енелердің алдынан емес, шу авалардың алдынан өтіп кетейін, а? Оппа. Очередь менен кирбейби? Очередь менен өзү негизи сиз бияк өтсөңүз. Жок, аркадан өтөт, алдыдан өтпөйт. Тороп каласызбы дейм да. Оппа. Кана, эже, мына ушул бүгүнкү күндүн урматына арналган иш-чара боюнча сүйлөсөңүз, ушу энебиз тууралуу сүйлөсөңүз, мен менен байланышып аткан сизби?
Emin sorağılayın, hoş gelipsin sen dağa, öşe bizi kutluktab, nenebezi parktab, şunday tuğandar, oturağız bir tuğandar. Enebizin ömür uzun bolsun. Bizem uşadı sıylab, şunu sıylab, oturağız bir tuğandar. Kudayım жақсы күндерді атағылсын, ынтымақ боларлық, дүниеде тынчылық болсын, тоқчылық болсын, айналайын. Ынтымақ бар да үріс бар. Келешектері кең болсын, еліміз Башбұлақ айлы өкіметі дағы жашау керемет бап, жақсы жасасын, ұмтылысын ұшадай, ата-енелеріміз амжа сыйлы болсын, үлгі болсын, анан нандар кенем болсын, нандары бүтін болсын бір тоғандарымын, ең ақсаған мен. Em uşan müzürün görsün, apavuz, ana nemi, ömrü kısa eкен atavuz ötüp ketti. Bu kavuz şu жаңғыз болса да şunun qaramağında barıldı şu baş yiyip, şunun eşigin aldığında mayram günde gelişip oturabız şu apavuz emme qılıp, bir toqanдар bardı qıl dele. Sen daha kuş gelipsin, anan telöyleren şu. Ben daha uşundu burtum şuyetsin batı gördük, söyledim tappağım. Толқынданып, сүйініштен әне, мұнакай ең ұлы қызының сөзін ұғатауыз, е? Ошондой бардығын алға келечеңерген болсын, келатқан майрамыңар болсын. Ушу жашоодо Алла Таала ушу бардығыңарды колдосун, таясын, жаратканына көзүксүз болсын. Сен дагы ушу жараткандан ушу ниет тилесиң тилген кайсын айналып кетейин. Кыргызстан ушу өркүндөп өсө берсин, тынч болот. Баарыбыз бар болот, бай болот, сүт болот. Мынакей сонун тилектер болду. Андан кийинки кезек. Жакын иниси болсо мынакей. Аксакал киши да. Аксакал кишилерден. Ооба. Мынакей. Birinci şu 8 Mart bayramımız bilen şu yerde жалпы oturgan bazım bacaların bağlı tınç boğula bunday bayramdın köp demelerini ötkörüverine şu kızlardan, baldardan, nevrelerden bağlığın vayın görünüz. Elimizde, yurtumuzda bağlığımızda tınçılık aman bulayla. О, мен айтқаныңыз келсін. Атакебіз сүйлөдү. Кийинки кезектеги жеңез ушу байпаган байбиче болуп, балдарын, урматын, кыздардын кызматын көрө берсин. Ошондой эле туугандары менен, бала чака невречелери менен ар дайым ушундай бишенебиз отура берсин. Байпаган байче 70-ге чыгып 80-90 жылдыгын өткөрөлү. Ар дайым ушу дасторконубуз жайылып, ушундай ынтымакта боло берели. Рахмат. Кийинки сүйлөөчүлөр. Ошо катар келе, жаваш эсендирди. Эми ошол жака барайын. Таныштырып коебайбы экенбир? Басма ким болуш дейсин. Ал секрет болуп турсун дең, Художник да бул. Канакей эже сүйлөй бериңиз. Enevizden bayramına geldik. Enevizden den soğuk için ömür uzun bolsun. Daima şu baldar kızların urmasıyların görüp jürebersin. Şu dastorkon chetinde jakşı ananaşlar gelebereyli. Bardığın arғы şu den soğuk uzun ömür kalayım. Sen şu bayramlar kutlu bolsun. Daima şu жақшылықта jürebereyli. О, мен айтканыңыз келсин. Жакшы ниет болду. Кана эне кийинки сүйлөй бериңиз. Süylep jürgesem. Бүгүн жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Жаз байрамы. Чоң эне байрамыңыз кут болсун. Баардыгыбыз ушундай баш көз болуп жүрөбүңүз. Ушу неберелердин, уулдун, кыздын баардыгынын сый урматында болуңуздар дайым. Сак саламат жүрүңүз, дагы да Аллахым узун өмүр берсин, чың ден соолук берсин. Баарыбыз сак саламат жүрө берели. Ойноп көрөм. Рахмат. Кийинкиси, мынакей. Жок. Сүйлөп коерсуң эми. Макул эми. Макул. Bayram sürekli. Bayramımız bilen bardıq tuğanlıqda ece singillerime şeri gelgen şükam başı taştan bolsun şu bizi daim jak tos bolat gelime de rahmat şeri gelgenlerin bardığına rahmata zaman tutulsa alsa singime rahmat malada Рахмат. Мынакей кийинки. Айла, ежелерим, чоң энем, майрамыңыз кут болсун, ушул жаштын дагы көбүн жашаң. Ден соолук берсин, ушу бизге баш көз болуп жүрө бериңиз эми. Аны эжелерим бааңар майрамыңар менен, Майда сен дагы майрамың менен. Рахмат, падакаңа. бар, мен дайым бар. Баарыбыз тынч болойлу, силер да тынч болгула, рахмат. Эң жакшы көргөн эжем дагы бар деп айтты эле.
ушул бир тууган уруктардан окшойт ба менимчечи. Азыр өзү Мавлид эже да өз чыккан болуш керек. А сизби? Мынакей кол көтөрүп калды. Ora gelinler Ооба. baş bergen şu gelingen. Мындайдан өтө окшойбу, а? Ооба. Жеңесине алдан Ооба. Эң жакшы көргөн адаммын деп өзгөчө белгилеп айтып эле. Сүйлөтпөсөңүз болбойт депчи. Мениби? Ооба. Биринчи келин сүйлөп койбойбу? Жеме сүйлөйүнбү? Сиз сүйлөп бериңиз, анан келинге барабыз. Болсун. Бир аз ыңгайсыз жаратам, бир 5-10 мүнөт, а? Ооба. Мына бүгүн биз Халежеден мурун Айшатам айтамайштам үйүндө отурабыз. Досумун үйүндө отурабыз, сиңди досумун үйүндө отурабыз дегенде Халеже бүгүнкү майрамыңыз кут болсун, келе жаткан март майрамыңыз кут болсун. Бул Халеже өтө сылуу гана кийин кичпейил адам да, өз жөнүндө эчтеке айткысы келбейт. Сырдуу дең? Сырдуу, анан эми байтам мен ушун менен чогуу иштегенбиз дейт. Мен ушу малында өкмөттө иштеп жүрүп, социальный жакта иштеп жүрүп, эл ичинде эл менен көп сүйлөшүп, иштеп жүрүп, бардыктарын мындай мамилелерин билем да. Бул Халеже дагы ушу Аяшатам менен чалы менен бирге совхоз союз малында мал багып, мал төлдөтүп, 9 баланы төрөп, 12 баланы төрөп, мал менен кошо иштеп, балдарды чоңойтуп, тарбиялап чоңойтты. Андан тышкары дагы сырдуу жактары, колөнөрчүлүк жагы бар, ушу кийиздерди, шырдамалдарды, таарларды, япондор менен иштейсиз. аябай жакшы иштейт. Ушу анча-мынча проекттерге тартып иштеп жүрдүк. Проекттерде анан ушу кыргыз үйдүн эмеректеринин бардыгын жасайт да, колунан келет, бардыгын жасап. Анан өзүнүн өнөрү аябай жакшы ырдайт дагы. Бардык жагынан төп келишкен эжебиз. Ошого Аяшата дейм, Аяшене дейм, жөн эже дейм, кебир келгенде дос дейм, ушинтип сүйлөшүп, жакшы ошентип жүрөбүз ушу эже менен. Эң жакын адамдар ушундай болот да. Ошол ушундай эми Малюда сиңди досум, тынч бол, алыс жерде жүрүп, жүрөгүңдүн бир тарабы апам деп согуп турганда ушундай кылып сюрприз кылып коеюн деп жөнөттүптүр. Иши илгери болсун, алдында келе жаткан майрамы менен ден соолугу чың болсун. Ал дагы ушундай бала чакасынан ушундай сыйды көрсүн. Кайтарды үйүнө, сөзсүз Рахмат, кайтарды. Малюда. Мынакей Мавлид эженин досу сүйлөдү, эже досу деп коелу. Эже досу кандай боло берет, любойуна кете берем мен. Келини деп калды эми. Келини туруп сүйлөйт окшойт, менимче. Ушу келин чай берет да барганда. Жүзгө чыгара турганда мына ушул адам Кудай кааласа гана. Эне сүйлөй бериңиз эже. Бардыгыңардын эжелери куш келипсиздер. Ушу 8 март майрамыңыздар менен ушу апамдын өмүрү узун болсун. Ушу дайыма ушундай жакшылык неме тойлордо келип, жакшылыкта катташканга Кудай насип кылсын. Ушу бардыгыңар майрамыңар менен рахмат. Кайненеңиз менен подружкасыз да туурабы? Ооба, экөөңүздөр да ооба. Ушунчалык мынакей жогоруда мен өзү негизи көрсөтүүлөрдө кайнене менен келин ортосунда мамиле деп дагы бир топ тартам. Ошондуктан ушу сиздин оюңузча да ошо кайнене менен келиндин ортосундагы ушу өзүңүздүн айтууңуздагы бир үлгү болуп калсын, кийинкилерге сабак болуп калсын. Кандай болуш керек деп ойлойсуз? Чыдаш керек. Кайнене деген ким бул? Секреттерди айтып беремсизби? Чыдаш керек деп койсоң. Кайненени сыйлаш керек, чыдаш керек. Урматтуу көрүүчүлөр. Ооба. Мынакей бир топ жакшы сөздөр айткысы келип атат, бирок сөз менен жеткизе албай атат, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Шатыра шатман отурат, мынакей кайненесинин жанында эң жакын адамдары. Андан кийин мына кезекти Ожекенин кыздары. Кезекти бияка берели, бул аксакалга. Кана айтып бериңиз. Рахмат. Жата мага чейин жездемдер жакшы сөздөрдү калыр айтып кетти. Мен да апама кала турган сөзүм узак жашасын. Ушунча баланы таабын алды. Дайым ушу үйүндө кишилердин адамдардын үзүлбөсүн, тынч болсун, тынч март майрамы кут болсун. Şu bizim derdin tınçım unutmağı üzülmesin. Жақсы күндерде
Şimdi dağ dostlarının çekesine oturgan Kuda nasip kılsın. Amin ayt. Rahmat sizlerge. Valide. Rahmat. Keyinki kezektegi mayık. Şu enemiz var eken barız şu yerge gelip oturabız. Şu enebizge da bundan olacakka ömrün versin, densoluğun versin. Şu nevere, çevere, şu kıvırların arasında şu kızların şu giyolların arasında şunu жақсы, şunda akta surkonda oturup yürüyünge nasip etsin. Jenge, şu bayramınız kutlu olsun, ömrünüzü versin. Sizge çoğun rahmat. Amin aytkanınız kelsin. Keyinki kezektegi mayık. Gece geçiretsem bunda bolmayın. Ayta berіңiz. Enemin şu meyramı menen. Kudağa şükür uşunça nevre çevire. Birine menin baldarımın 17'de çeviresi var. Bu yağın kıcı. Kalganı Surayda koydu mu? Surayda koydular. Bar joğar meyramın erme. Meldece meyramınız menen. Daim şimdi oturup meyramlarda şimdi oturaylar. Turaytası. Omen tilekleriniz kabul bolsun. Güye baldары, bardык жакын туугандары, келиндери бардыгы жүрөктөн чыккан аябай жакшы сөздөрүн тартып алады. Эми энебиздин жакшынакай ыры даяр болуп калган болуш керек биздин оюбузча. Энебиздин бир жакшынакай ырын муңуп туруп угайлындагын анан Мавлидежеге жөнөтөйүн, э? Махват çıkırayım men azır qaxtaynan Mavlideje kaleni аябай суранды бир 4 саат болсо дагы бир таштап койбосоңуз болбойт. Эме калеже ошентип анан о айын пашежеге узаттым, ошентип узатып коюп анан кийин баардыгы о махабаттын өзүнчө миссиясы бар оякта азыр аткарып сүйлөп берет ошо жерде. Узларам не чоолду дейт. Жанагы чеберчилик кылып атканда кыңылдаган бир 4 сабырыңыз болсо деле ырдап коеруңуз эне. Şu baldar kızlar arnalsın, nevere çevere kıvırlar arnalsın. Ulan bir algaç şaşavız, ulgayıp acatavız. Urmatta bakkan baldardın, adır bir dulgaygan ata yapabız. Gerildi nedir? Gelindin aldım gerildi. Kaynenesi kaysı dedirtip. Gelindin oğlum baktım ben. Balapam kuştay temintip. Gelindin oğlum baktım ben. Balapan kuştay temintip. Kızıldan sırda koydum ben. Kızardın oğlunu baktım ben. Tayene desen evire. Talışıp talay bastım ben. Oldu yemayın. Mınake urmatlı görüşler, mınake rahmat. Kol çabuk koyuңuzlar. Enebиз 80 жашка чыкканда ар бири ушинтип бырдап турайлы эне. Бул ырды урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары мындай ырларды тилекке каршы азыркы өсүп келаткан муундар бир аз сыпаттай албай калып атат, мисалы. Бирок бул ырлардын маани маңызы укмуш. Бул ыр кыргыз элинин мындай бир символу. Ушул ырларды ушу сиздер гана ырдап калдыңыздар, эми кийинкилерге билбейм, кийинкилер ырдай бирдабайбы, бирок ошентсе дагы ушул тартымды тартып калып атабыз. Буну сөзсүз түрдө жайылтабыз. Энеке сиздин ырыңызды, сиздин ушул сөзүңүздү уккан кийинки муун сөзсүз таасирленет деген ойдобуз, э? Эми мынакей баардыгыбыз жакшынакай сөздөрдү ырдадык. Эми мына ушул кас катар тизилген энелерибиз хор бир ырдап койсоңуздар 8 март ушул Кали энебиздин жана өзүңүздөрдүн байрамыңыздарга. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, анда эркектер ырдап койсун сиздер үчүн 8 мартка дегендей. Макул. Кана анда бир ырды жакшынакай ырдап коюңуздар кана.
Урматтуу көрүүчүлөр, Калия энебиздин жанында отурган жакшынакай болгон Мен өзүм жалгыз ырдайм силерге. топтун бүгүнкү күндө Заманан билесиңерби ырдайм. курсанчылыгын сүйүнүчтүү күнүн силерге чагылдырып жатабыз. Заманан билесизби? Мынакей сиз баштап берсеңиз, мынакей калган улап кетет экен. Сайраган мынакей. Ушул ырды дагы биз жаш кезде угуп калганбыз. Кана? Ошол жерге коштум. Жок, калгандары коштой берсин. Сайраган булбул дилинде, көшүлтүп көзгө илинбей. Кеткен турбайбы, жадырап жайнап билимдей, жадырап жайнап билимдей. Кол чабуулар кол, кана эркектер кол чаппай атаса колбу? Мынакей. Азыр махабат. Топ гүлүндөй жайнап өскөн, токтобоз эми бизге кайра көктөм, туйлатып жүрөгүндүн көксөгөнү. Туп-тунук 18 жаш кайда кеткен, туп-тунук 18 жаш кайда кеткен. Жылышып жылар артынан жылдар өткөн, жете албай ал күндөргө айлам кеткен. Жылгадан жылт этет го чирикин жаштык, жылмайган 25 жаш кайда кеткен. Жылмайган 25 жаш кайда кеткен. Ой, рахмат, рахмат, рахмат. Улайсызбы? Дагы бар эле азыр. Эсте бар, эсте. Айтканда эле ушинтип унутуп каласың да. Кой болду демесе, калганын унутуп калдым. Болду, анда кол чап коебуз, колдоп коебуз мынакей. Сонун ныр болду. Эжекебиз үнүңүз бар экен, ушу жаш кезде көбүрөөк ырдаган экенсиз. Азыр деле мынакей ооба. Ырдап атат элем унутуп калып атпайбы? Үнүңүзгө береке. Эми мынакей жанатан бери махаббат, махаббат деп айтып атышты. Кана сиз ким болосуз бул Калия энебизге? Анан ооба. Канчанчы кыз боло турган эми точно айтып бериңчи. Эми 7-нчи болуп калдым. 7-нчи болуп калдыңыз. Акам кыздар десе акам кошпой болду дейт. 6-нчы кыз болуп алдым, бана 7. Акам тыкканда 7 болуп калдым. Кандайкы эми Калия энебиздин бүгүнкү урматына арнаган өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан сонун үнүңүздү созолонтуп койсоңуз бул туугандарга. Ушу апам биздин пешенебизде бактылуу апа деп сүйүнөбүз. Ушу биздин пешенебизге бар болсун, бир туугандарым, жезделерим бардыгы бар болсун, дайыма ушинтип төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин ушу апам. Ушу сюрприз кылган менен чоң эжем эле Мавлюда деген. Ошо эжеме дагы узун өмүр, чын ден соолук. Бул да ошо биз дагы бир күнү сюрприз болуп ал дагы ушу төрдө отурсун апамдай болуп, белечек кийип. Балпайып, Рахмат ошо бир тууганыма, алыста жүргөн бир туугандарыма баарына ден соолук, жакшы күндөрдө дайым жолугушайлы ушул. Аз болсо да биякта аз менен жолугушуп атабыз эми олар. Энекебиздин жаныңызда отуруп ырдасаңыз аябай сонун чыгат эле кана. Ооба. Мен бул жакка өтүп алайын эми, сиздердин уруксатыңыздар менен. Ушу апам биринчи узун өмүр, ден соолук, жаз майрамы. Ушундай жаз майрамды көп тосо берейин апам менен. Апам төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Баарыбыздын пешенебизге бар болсун, бай болсун, пулу да көбөйө берсин. Пулу көп энебиздин. Аяктан бияктан чогулгандарга. Ошо туугандардын дайым башын бириктирип биздин башыбыз болуп жүрө берсин апам. Ошо баарыңарга бүгүн жаз майрамыңар менен гүлдесте катар татлык төмөндө ырдап коеюн. Баарыңарга ден соолук. Ушундай неме күндөр эч качан үзүлбөй дайым кайталана берсин, жакшы күндөрүбүз. Шашылбай, эсте мага ошо унутуп калып. Калия көргөндө мен сүрдөп эле ырларымды унутуп калдым. Калия энебизге арнап бир апама арнап созгон ата. Баарыңарга гүлдесте катар тартуулайм. Уларды бактың бөпөлөп, олду бер бактың өкөлөп,
Улуңуз баштуу чоңойсо, кай жерден олу дедигидиң. Атасы кайсы, апасы кайсы, тууганы кайсы дедигидиң. Кыргыйык бактың бөпөлөп, кызды бир бактың өкөлөп. Кызыңыз баштуу чоңойсо, кай жерден кызы дедирдиң. Атасы кайсы, апасы кайсы, тууганы кайсы дедирдиң. Ой, рахмат. Кол чабыңыз, камера жактан кол. Siz ауышқасыз боласыз ба? Мынаке мақтанып атат сіздің чалыңыз, мынаке. Ауыз. Ардайым ушундай апакебиздин алдында ырдаган балдар кыздар аман болсун. Мына Калияны өзүңүздү кандай сезип атасыз? Кандай таасирлендиңиз? Мына ушу Мавлида кызыңыздын жана башка ушул чет жакта жүргөн балдар кыздарыңыздын сюрпризин кандай кабылдадыңыз? Bala çoğuytuş, oğuy işemez yani. Kudayga şükürlerde bergenge, uşuntup apa dep sıylap bari gelip oturganına suyunu oturan, bular da uşunlar baldarından ızatçı görsün, bergeni, kızlarım, kayınsingilerimle, kıyoldarım, bärine rahmat aynamayın. Şuların solu olsun. Köp yaşaڭ orvaң. Kızların arzavaslarını görsün, şu daima jaşı da turkunun üstünde jüre berişsin. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Бардык балдарыңызга, сыртта жүргөн бул жердеги балдарыңызга, жана эсте жок неберелериңизге, чеберлериңизге бардыгын атап туруп бир жакшы дуа бериңиз эми. Дуа бериң. Канакей. Көптөрөн ушу Кудайдын ушу бизге берген бу дүйнөдөгү мөмөлөрүбүз экен. Баары бала чакалар менен, кыздар баш эгелер менен тынч болсун, алыстагы бала чакамда Кудайым бейдө кырсыктан сактасын, онтогон оорудан сактасын. Олар алыста жүргөндөр да ден соолугу болуп, тынч жаман олар да өз elleriне келип, олар да ушинтип жакшылыкта тууган урук менен дайыма чогуу дастуркондо болушун мен ошону тилейм айналайын. Мен айтканыңыз келсин. Өнөрчүлүктөрү боюнча көргөзмө коюп койду эле, ошону да тартып алсак. Сөзсүз түрдө азыр биз программаны жыйынтыктайбыз, бирок подсъемка деген бар бизде, баягы кадр алганда ошо энебизди эшикке алып чыгып, небере чеберлер менен баардыгы менен бирде тасмага алабыз. Ошол убакта эне ушул чеберчиликтеги мактана турган нерсенин баардыгын жайып койдук дейт. Барын тартып берем, урматтуу көрүүчүлөр, мына биз Менденин программасынын кезектеги чыгарылышын ошол ушул Баш булак деген айылында жыйынтыктатабыз. Болгондо дагы 80 жаштагы Калия энебиздин куттуу ордосунан жакшынакай кылып, өзүн ырдатып, жанындагыларын сүйлөтүп дегенде, ак ниеттерди ыроолоп дегенде ушундай жакшынакай тилектер менен жыйынтыктатабыз. Эгерде сиздердин да ушул Курманжан Даткай энебизде болгон апаңыздар, атаңыздар болсо, мисалы, ушул күнү ойлонуңуздар, эртең кеч болуп калат, себептеген ата энени көзү тирүүсүндө барктап, урматтап, сыйлап калайлы деген максатта. Ушул программанын, ушул долбоордун да максаты ушундай. Калияны жакшы туруң, оорубаң, эч убакта маанайыңыз чөкпөсүн. Кудайым буйруса, ушундай балдарыңыз, кыздарыңыз, сан жетпеген небере чеберлериңиз курчап турганда, чулгап турганда 100гө чыгыш эч кеп эмес. Кудайым буйруса 100 жылдык сиздин салтанаттуу тоюңузга келип, ушинтип бапырап, шапырап, тартымга алып туралы. Жакшы туруңуз, аман болуңуздар. Бардыңыздар. Atın kim benim? Өмүрзак. Өмүрзак. Birinci den soğuk olsun. Ömrüne baraka versin. Bana çakan bilen, eli sürtün bilen, her bir el üstünde hizmet kılıp жүрөм. Maksat gelenden lezzetken ha. Amin. Aytkanыңыз келсин. Мынакейни эми энебизди эшикке алып чыгайлы. Тартып келип анан бир жолу. Мен колу менен
Hemen alıp koyamız. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей 80 жаштагы калене мага дагы акалпагын кийгизип батасын берди. Рахмат. Элдин кызматында жүрө бериңиз. Рахмат. Аңарды койгула деп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Калия энебиз өз колу менен токуган, өз колу менен жасаган, кыргыздын каада салттарын чагылдырган чеберчилиги менен бизди дагы бир ирет таң калтырып атат. Ушул 80 жашка чыгып чалыдым, чарчадым дебей дагы эле чеберчиликти улантып атасызбы эне? Жок, эми азайды. Азайды. Бирок кол кабыштык кылып турасыз. Жана биз угуп калдык ушул эл аралык көргөзмөлөрдө дагы коюлган депчи. Кайсы өлкөлөргө чейин алып кетишти, кайсы өлкөлөргө чейин көрүп кетишти дегендей. Эми биз япондор менен иштештик бир 3 жыл. Аха. Япондор келип өздөрүнүн бааларын берип, анчамчалары сатып алып да кетишти эстелик үчүн, Киз мындай шырдамал ушуларды. Килемдер бар деп, килем көтөрүп чыгарбай койдук. Макул. Бул жагына деле элдер таан берет, себеп дегенде мынакей кыргыздын азыр эми кийинки муун баардыгы эле килем паласка өтүп кетпедиби? Бирок мынакей биз басып турган бул ойма, бул шырдама деп коет. Но шырдамадан өткөн буюм жок. Энекебиздин жанында неберелери баардыгын бул жака алып келсеңиздер. Анда сыртта кылбай эле ушул жерде небере менен кошо ушул жерден неберелерин сүйлөтүп, ырдап чордотуп коелу. Эне отура бериңиз сиз, жакшындай болуп. Мен өргүлдем. Кана неберелери сүйлөй турган жана жерде калып калгандар болсо сүйлөп туруп энебизге жакшынакай беректерин тапшырып койсоңуз болот. Мына ушул сиз сүйлөбөй калдыңыз окшойт, чамасы. Менин кызым. Ооба. Şu enebizge arnagan tilekler bolsa, oylar bolsa. Taynem. Nideyiz taynem. Jaz bayramlar menen mına taynem, tayecilerim bar. Hiç kim guva koydas. Taynem köp yaşasın, orubasın, oru sırkıdan alыс bolsun. Şu жүрөrsүн taynem. Balpayı barızın törüzde эле. Şurada mınaki. Төрдөн көркөп жүрөrsүn. Ene bar, ata var, bul üydün kutu da. Ушул энебиз бар үчүн баардыгыңыздар бир муштум болуп түйүлүп жүрөсүздөр да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Монда жашнакай болгон мынакей кыргыздын боз үйүн орой турган, кереге таңуусу, мынакей анын түбүндө мына өз колу менен жасаган шырдамал дедиңиздерби? Шырдамал. Мынакей бул болсо, мына ушул бул да ушул энебиздин колунан жасалган деп койсок боло берет. Неберелери болдубу? Жок, баран эшикте неме кылып атышат. Неберелерин чакырып койбойсуздарбы? Ырдай тургандар болсо, ырдап кичине бир энебизге калоо тилектер билдирип койсун. Ага чейин сиз энебизге жашнакай бир өзүңүздүн мындай куттуктооңузду айтып койсоңуз болот. Кана? Кана, айтчы, сен сүйлөчү. Сүйлө. Мен энем жакшы көрөм. Мен энемен эркелелгенмин. Эрке неберелер. Мынакей. Айта бериң. Энем очень жакшы көрөм. Кана бир энеңе арнаган бир куплетиңи ырдап койчу. Мектепте yıllarına. Orası samırda ber. Mektepte. Bek turun. Geliniz. Aleyküm assalam. Mektepte sadikte. Макул, толкундан отат, бираз толкундан турат. Бул жерде небереси окшойт бул, Бу да ана. Шу небереси, ушул чебере. Сүйлөп кое бериңиз. Ушул энебизге арнаган бир жакшынакай куттуктооңуз. Ушул жакшы. Апага өмүрү узун. Өмүрү узун болсун баары. Биздин ар дайым жаныбызда жүрө берсин, Кудайым буйрса. Энебиз бар, биз барда баарыбыз тынччылык, аманчылык болсун. Тура айтасыз. Сен энеңиз Айтасыз. Рахмат сизге, рахмат. Бу чебере. Уждайлабы?
Урматтуу көрүүчүлөр, ушу Калия энебиздин эсепсиз небере чеберлери бар, сыртта жүрүшөт, ичте жүрүшөт дегенде бир эң негизги максат ушул баардыгын кадрга алып койдук. Кана бияка келип туруп, энебизге бир жакшынакай кылып туруп, Тайна туулган күнүңүз менен деп койгойт. Тайнауды. Тайнау. Чоң тайнеди. Чоң тайнеси, чоң тайнеси. Чебери. Эже сүйлөдүңүз, Мынакей эми отуруп туруңуздар, бир аясында алып туруп. Мына ушул жигит сүйлөгөн жок. Бир жакшы бир поздравление болсо, бир ыр болсо, бир арнап койсоңуз болот, кана? Кыздын баласы бол. Кана? Сүйлөп. Сүйлө. Энебизди карап сүйлөйсүз, Булар чебере да булда. Чебери. Кана? Баштадык. Эне өмүр болсун. Эне туғаныңыз менен құттайм. Өміріңіз ұзын болсын. Төрүздө жүрөсүң. Şu үйдүн төрүндө жүрөрүң. Ой, азамат. Үйдүн төрү, эне үйдүн көркө. Ана ыр болсо бир энебизге бир жакшынакай алып ырдап койсоңуз болот. Ырдап койсо. Хотя бир куплет болсо дагы бир. Эстелик үчүн кийин чоң бакайган киши болгондо энебизди эстеп, мына сүйүнүп жүрөсүз да. Кана? Ырдачы? Апа. Чыңзатан көрөт экен бул ырда. Чыңзатанга жүрөт. Ата, кандайсың? Ой, эне айт. Эне өмүрүң узун болсун да. Эне uzun болсун. Эне өмүрүң. Ырдайсыңбы? Ырдайсыңбы? Ырдабай. Жок. Ыр барбы? Жок эми. Ыр жок болот абы, таппай атасызбы? Бар болсо бир куплет. Есть возможность болсо, кана ырдап коюңуз. Барбы? Жок болот да. Сүйүнүп калдыңызбы? Кичине көңүлүңүз көтөрүлүп калдыбы эне? Кудага шүгүр айнан, Кудага шүгүр эми ушу бала чака бар экен, ушулардын баары мына көргөн билген бар, билбеген бар, ушунча экен деп эл дагы көрсө. Карлык деле жакшы болот экен, бала чака болсо мынандай бир күн баары жок белгилүү болот экен деп мына азыркы жаштарга дагы кичине үлгү болуп баса, көнү алса болот да айналайын эми. Тынч болгула, эл журтубуз тынчылык болсун. Орусурко жок болсун, бала чака. Омин, бактылуу болгула, ишиңерге ийгилик берсин, дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Мен айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү 80 жаштагы Курманжан Даткай энебизде болгон Калия энебиздин дагы жакшынакай кылып көңүлүн көтөрүп болдум. Балдар кыздары бардыгы жан жабыла куттукташып, жүрөктөгү сөздөрүн айтышты. Аталар, апалар аман болсун. Бейиш энен таманда демекчи. Ата энебизди сыйлайлы. Алар бар, биздин ырыскыбыз бар дегендей. Каналга жазылыңыздар, катталыңыздар, лайк басыңыздар. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.